Кыргыздын көөнө тарыхын көкүрөгүнө батырып, кыз уулуна өмүр тартуулап, үй бүлө чогун ыйык кармап, элинин каада салтын, үрп адатын үйрөтүп, кыргыз деген улуттун уңгусун өчүрбөй келген энелер. Бүгүн биз Ош аймагындагы Кара Суу районуна караштуу Жоош айыл аймагынын ардактуу апаларынан түзүлгөн Кутман энелер тобу жөнүндө кеп кылалы деп турабыз. Алгач Жоош айылы жөнүндө маалымат бере кетсек. Жоош айыл аймагында 30.500 калк жашайт. 5.500 кожолук, пахта, мөмө жемиштин түрлөрү өстүрүлөт. Айыл аймагында 13 орто мектеп, 1 дудук дүлөйлөр мектеби, 1 кесиптик лицей, 11 балдар бакчасы иштейт. Маданият үйү да айыл аймагында өз ишин алгылыктуу аткарып келет. Жоош айылынын эли кыргыз элинин жазуучусу Султан Раевдей уулдары менен сыймыктанат. Эмесе Кутман энелер апалар тобунун алгылыктуу иштерине күбө болсок. Кызы бардын назы бар, изи боло турбайбы, кыз бергенде кудагы, сөзү боло турбайбы, сөзү боло турбайбы. Көйдөрөтүп көтөрүп, өз кызыңдай багып ал, ак жүзүңө жарашкан алтын сырга тагып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал. Периштедей кызыңды тилеп жүрүп тапканбыз, күлүп жүрүп өтсүн деп күн тийгизбей бакканбыз, күн тийгизбей бакканбыз. Көйдөрөтүп көтөрүп, өз кызыңдай багып ал, ак жүзүңө жарашкан алтын сырга тагып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал. Ак көйнөгү не деген, күттүм апа жары жар, ак сүртүңө разы бол, кеттим апа жары жар, жапаныңды не деген, бүктүм ата жары жар, бакканыңа разы бол, кеттим ата жары жар. Төбөсүндө төрт чачы, төрт жылкынын баас эле, самайында көпүлү, сан жылкынын баас эле, сан жылкынын баас эле. Көйдөрөтүп көтөрүп, өз кызыңдай багып ал, ак жүзүңө жарашкан алтын сырга тагып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал. Беш көпүрүн атырлап, бермек мончок такканбыз, элге чыксын аты деп, эркелетип бакканбыз, эркелетип бакканбыз. Көйдөрөтүп көтөрүп, өз кызыңдай багып ал, ак жүзүңө жарашкан алтын сырга тагып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал. Мен Ташалиева Гүлбү Кутман энелер тобунун башчысы болом. Кутман энелер тобу 2016 жылы уюштурганбыз. Кутман энелер тобунда пахта талаасында иштеген ардактуу эс алууга чыккан апаларды жыйнаганмын. Кутман эне деген атыбыз биздин социалисттик эмгектин баатыры Тургун Машраповага Кутман эне деген наам берилип калды эле. Биз ошол энебизге сыймыктанып Кутман эне деген атты коюп алдык. Кутман энелер тобу ошондон бери
областтык, айылдык, райондук баардык иш-чараларга, кароо сынактарга активдүү катышып, алдыңкы орундарды камсыз кылып, баалуу сыйлыктардын, дипломдордун, мактоо баракчалардын ээси болуп келишти. Негизги максатыбыз баягы отуруп калган эжелер үйдө эле отура бербестен балдарын өстүрүп, неберелерди чоңойтуп, булардын негизги максаты жаштыгында ишке ашкан эмес. Ошондуктан жаштыкта ишке ашпай калган чыгармачылыктарын Кутман элелер тобунда көрсөтөт. Жөн эле көрсөтө бербестен, Кутман элелер тобу бош убактыда кол өнөрчүлүк менен дагы аракеттенебиз. Кол өнөрчүлүктү жаш келиндерибизге, кыздарыбызга, келечек муундарга үйрөтсөк деген максатыбыз бар. Бул сайманы бизде кеште деп коет. Басма сайма дейт. Бул басма сайма биринчи суулап алат. Бул мынандай чекесин суулап алганды илмедос дейт. Ал эми илмедостон кийин ичин толтурабыз. Мынандай басып. Ошондуктан муну басма сайма дейбиз. Колумдагы сайманы мен небереме белек кылсам деп жакшы үмүт менен сайганмын. Ага дагы биздин убакта мынандай кылып жазып койчу эле. Мынандай жазып, ошону дагы кайталап небереме кайталап сайып атам. Неберелериңиз да кармалашып атабы? Кармалашат, Кудайга шүгүр. Неберелерим бойго жетип калды. Ошону себине коссом деген максатым бар. Бул саймачылык сизге кайдан келди эле? Бул саймачылык менин тайнемен келген да. Тайнемен келген себеби мынабул сайма апамдын Кааламайга чыкканы. Же болбосо азыркы айтканда Закиске чыккан да. Апам менен атам Кааламайга ат менен чыккан экен. Ошондо апамдын алдында тайнем ушуну сайып Кааламайга чыгарган экен да. Ал 19 кылымдын башында сайылган буюм бул. Ошону мен жакшы көрүп алып жүрөм. Апам мага тапшырганда ушул саймадан улам мына сайманы үйрөндүм. Муну биз баткен сайма дейт элек. Бул баткен сайма эмеле каерде болсо ham сайса болот экен. Мына ушул саймадан улам ушуну сайды. Муну дагы чекесин суулап, ортосун бирок мындай чалып саят экен. Муну дагы неберемдин себине берсем деген максатым бар. Мага жаш балдар менен иштеген жеңил көрүнөт. Жаш балдар сөздү угат, айтканыңды аткарышат. Ошон үчүн жаш балдар менен мектепте иштегеним жеңил болгон экен. Топто канча мүчөңүз бар? Топто 10 мүчөм бар. 10 мүчө. Башынан эле бирок артынан кайтып кетип калгандар бар, чыдабай. Бул топко деле чыдаштын өтө оор түйшүктөрү бар экен. Ол түйшүктү тартсаң анан топ болот экенсиң. Түйшүккө чыдабасаң топ болбойт экенсиң. Айта турган, айтпай турган ичинде сыртында маселелер көп экен. Бирок Кудайга шүгүр тобум сөздү угушат, эми жакшы, келечекте жакшы топ болот. Бирок жаш топторду дагы тарбиялаганга аракеттенип жатабыз артыбыздан. Үй бүлөмдө Абушкам экөөбүз 3 балалуу болдук. 3 балабыз азыр турмушта ордун тапты. Кыргыз мамлекетинин экономикасын, социалисттин өнүктүрүүгө салымдарын кошуп иштеп жүрүшөт. 11 неберебиз бар. 11 неберенин бактылуу чоң атасы, чоң энесибиз. 4 уул 2 кызым бар. Алардын баары жогорку билимдүү, мамлекеттик иште иштешет. 4 келиним баары. Кудайга шүгүр 17 неберебиз бар. Чалым экөөбүз аларды тарбиялап жай-жайында баары. Апам чебер болчу. Апаман үйрөнүп ошо ырды дагы, чеберчилик дагы ошо апаман калган мага. Мектептен эле баштадым экөөнү тең. Мектептен баштап эле окууну бүткөндө Кара Суу райондук маданият үйүндө иштедим. Шашка байланыштуу кийин иштей албай калдым. Анан экинчи кесибим уланттым турмушка чыккандан кийин. Чеберчиликти баштадым. Тигүү сегинде иштеп 30 жылданга жакын иштедим. Ал жерден артактуу пенсияга чыгып, анан эс алууга чыгып, үйдө олтуруп балдарды тарбиялап дегендей. Топко эмне болуп коштук? Топко ушул бажык ушуне болуп атыптыр, биз да уюшайлы деп ушинтип айтып калышты. Анан жакшы бул жак топто баарыбызды айтып, ошо мүчө болуп мен да ошого кирип калдым. Ошо мүчөмүн, ошо бу жерге буларга келип мен топко келип жаман болгон жокмун. Булар мени сунуштап, ош деле сынагына баягы элдик таланттар таймашына барып, ошол жерде биринчи орунду алдым. Биринчи даражада дипломду нээси болдум. Ошо
ушулардын ал ийгилик меники эмес, ушул топтун ийгилиги. Анан музыкантыбыз коштоп барган ушул агайыбыздын дагы көп үлүшү бар деп ойлойм. Мындай улуттук формаларды неберелериме, кыздарыма да үйрөттүм. Кыздарыма мектеп формаларын мен алып бербейм. Баардыгын колго тигип эле өзүм ушундай берип аттым. Азыркы кезде дагы неберелериме ушундай формаларды мектепке тигип, анан өзүм дагы кийимдерди өзүм тигип кийем. Бул топкунун дагы улуттук кийимдерин баарын мен тигип берип жатам азыр. 3 уул 3 кызым бар. Уул кыздарым турмуштан бардык ордун тапкан. 18 небере, 1 чеберенин бактылуу чоң эне тайнесимин. Кайсы кесипти аркалап жүрдүңүз пенсияга чейин? Мен пакта таласында 26 жыл эмгектенгем. Эмгегиме жараша сыйлыктарды алып иштегем. Бизде түштүк аймагында пакта өскөндүктөн пактаны жакшы билебиз. Пактаны мынтип чыгарса дагы мына кол кыймылдары менен дагы ден соолукка пайдасы бар. Бул пактаны чыгарып, жууркан төшөктөргө салып, жулуу жумшак колдонобуз. Бул пактадан ийик менен жиптерди ийирип, түрдүү боекторго боеп, таарларды согуп, мурдатан эле колдонуп келгенбиз. Куржундарды жасап, мен өзүм көргөнмүн, канар каптарды тигип, даандарды салып койчу. Бардыгын укурар экен да, Мен апамдын кылгандарын көзүм менен көрүп, мындай колдонгондорду деле көргөмүн да. Анан бул пактанын чегитинен дагы биз пакта майын алабыз, кир самын, малга тоют алабыз. Бул пакта майынын ден соолукка пайдасы көп. Кичине шишеге пакта майын куюп туруп, кастрюлга салып оозун жаап 45 мүнөт кайнатып, бөбөктөргө суук тийгенде, колтуктары же башка жерлери кызарып кеткенде сүртүп койсок, бат аяктырат. Дарылык касиеттери бар. Ал эми ушул пакта отунун бизде гозапия дейбиз. Бул гозапияны тандырга жагып, нан бышырабыз, тамак аштарды бышырабыз. Ошондой эле калбастан гозапиянын күлүн пияла чайнек идиш аяктарды сүртүп тазалап жуусак, жаркыратып, мыйланын милдетин аткарат. Ден соолукка зыяны жок. Ал эми идишке күлдү салып туруп, жылуу сууну куюп тундуруп жуусак, кийим кечелерди жуусак, баягы эле кийим неме жууган порошоктун милдетин аткарат. Бул ооба, айнадай эле кетирет. Айнадай таптаза кылат. Муну эми айыл жердегилер иштеткендер дагы эле иштетет, колдонобуз. Мен өзүм ушу ырдаш элем, өзүмчө да эми жөн. Ушу такта талаларында жүргөндө ырдап, курдаштар менен иштеп жүргөндө. Анан ушу Ташалиева эжеке ушу үйгө барып мени атайын чакырып келген. Анан унаа айтып келгем, бирок келгеним жакшы болду. Жаш малымда ойлогон ойлорум ишке ашып, ушу кутманелер менен ырдап жүрөм. Булар дагы ушу пакта жибинен жасалган кездемелер. Буларды мурдатан эле кыздын себине ушундай колдонуп келинген. Мындай назик же шуруларды кооздоп мынтип тигип, күйөө белек кылып берилген. Булары күйөө жолдошторго белек кылып берилген. Мен ушу пакта эле жибинен мындай септер үчүн ушундай жастыктарды токуйм, кыздардын себине. Жүккө жийчү да бул мына жуу менен мына. Ушу пакта жибинен ушулар. Ошо мен өзүм токуучулук, ушу таар бардыгын эле билем, буларды бардыгын апаман үйрөнгөм. Апам ушинтип кылчу эле мен ушу үйрөнгөндүм. Пенсия жашында ушул балдарга, кыздарга ушундай үйрөтүп, тарбия кылып, буларды кийгем. Кыздарга подарка берем, келиндерге берем, үйрөтөм. Канча балаңыз бар? 2 уул, 2 кызым бар. Жогорку маалыматтуу, орто маалыматтуу.
иштешет. Өз ордуларын тапкан балдары менен бактылуу жашап жатышат. Колуңузда келин барбы? Колунда бар, кичигени бар. Чоңу Россияда, кичиси үйдө. 15 неберем бар. Ошолорго чоң жолдошум экөөбүз бактылуу чоң ата чоң эне тайнебиз. Алар мени сыймыктанабыз. Биринчи каршы болду. Анан кийин секин үйрөттү айылды. Үйдө отуруп мен урушерби барып кошулуп ушулардын тарбия алып үйрөнүп ырдасаң ырдай бер деди. Анан ырдап жүрөм, ушуларга кошулуп, ушулар менен кошулуп ырдап жүргөнүмө сыймыктанам. Мен Куюм Скал. 4 балам бар. Бир кыз 3 ұл. Балдарым бириси Карас райондук архитектурада иштеди. Кызым Ош областынын немесинде компанияда эконом факты бүткөн үчүн ошол спец боюнча иштеди. Бири уулум тамошачы бүткөн үчүн ал кызмат иштебеди. Бирок военкоматта 1 жыл иштеп анан кийин Москвага кеткен. Азыр бардыгы 1 жылдан 2 жылдан гана мамлекеттик кызматтарда иштеди дагы. Чоң уулум 4 жыл 5 жыл иштеди. Анан калгандары 2 жылдан иштебили. Азыр заман неме болгон үчүн Москвага кетишкен. Бардыгы азыр Москвада, бала чакасы менен бардыгы. Сиз ким менен турасыз? Азыр мен чалым менен турам. Абышкам өзүмүн ошо Токтогулаттын Амуртекте немеде мектебинде электрик болуп иштеди. Бирге иштедик, коллегия болуп. Азыр эми экөөбүз тең пенсияга чыкканбыз, бирок чалым үйдө дем алып атат. Ал эми мен ишими кайрадан таштай албай, али жүрөгүмдү балдарга арнайын деген негизинде жаш балдар менен иштеген үчүн дагы иштеп атам азыр учурда. Убакытты жетишип атам. Анткенде чалым жардам берет. Чалым үйдө ардактуу эс алда болгондуктан мен жумуштан барганда чайым даяр болуп калат, кээде укатым бышырылып болуп калат. Чындыгында бул жерде чалымдын эмгеги көбүрөөк. Ал ушу мага көбүрөөк кол кабыш кылат. Анан ошон үчүн ол мага жардам берген үчүн мен ушундай иштен тышкары дагы ушу топко кошулуп ырдап жүрөм. Анан биздин баягы мугалим болгондон бизде убакыт барбы? Отпускага, эмгек отпускасына чыккан мезгилдерде мен ушундай курактарды курайм. Бул курактарды кураштын өзү кыйын. Чындыгында аты каттама курак деп коет. Ар бирин бу жерде математика иштейт. Биз эң биринчи мен муну кагаздан сантиметрин өлчөп туруп кыркып алам дагы, ошону материалдын үстүнө коюп туруп, анан 1 кыркып туруп, биринин үстүнө бирин коюп дал келтирип тигем. Эгерде бир эле жерден кыйшак болуп калса, бүлү дал келбей калат. Бунун өзү чындыгында куракты кураштын өзү кыйын. Мен көбүнчө ушу каникул учурунда убактымды бекер өткөзбөй, ошону менен алек болом. Анан мындай тиккенди көргөндөр кызым себене тигип бер, жакшы экен деп неме кылганда мен сөзсүз түрдө алардын заказын кабыл алам дагы. Эт төшөгүн, аркага жөлөңгүчтөрүн, пачкаларды, балыштарды сөзсүз тигип алардын немесин буйрутмасын аткарганга аракет кылам. Мен топко өзүм чындыгында ырдайм. Ырымны таштап ырышта болбойт. Баягы турмушта ыр менен капасылыкты жазасың го. Ошондуктан мен буларды угуп калып, анан бирок өзү чындыгында биздин жетекчибиз Ташария Гүлбечке сен ырдатуучудан келип бизге кошулбайсың, убактың барбы дегенден мен убакты табам дедим. Таап силерге кошулам деп, чындыгында убакыт табам. Мен түшкө чейин сабакта болсом, түштөн кийин сөзсүз булар мени карап туруп график түзүшөт да, мен ошол боюнча катышып кетем. 2 уул, 3 кызым бар. 17 неберем, 7 чеберем бар. Балдарым балык ортонун маалыматтуу. Өзүңүз канча жаштасыз? Өзүм 77-дем. Биздин аймакта пахта болгон үчүн жашыман эле пахтага иштеп, пахтадан пенсияга чыктым ошо. Эми чыгып ошо үйдө балдарга тарбия берип, неберелерге неме кылып. Насаат берип, балдарга да багып, неберелерди карап, анан кийин ушу кутманелер неме болуптур дегенде кошулуп 2016-жылы, 17-жылы ушулардын тобуна миче болуп катышкан. Ошондо мен ушулар менен келиптим. Ынтымак баалыгы жакшы, бири-биринин тилин алат, бири-бирине неме кылат, бири-бирин ызат кылат. Улуусу айтса кичүүсү ошону кылат немелер. Баалыгы эле. Улууларды сыйлашат. Эми бизден насаат алган үчүн мындай бежай балдар жок, бизде бежай кыздар жок. Баалыгы катта кичикти сыйлаган жаштар баалыгы эле көчөдө.
биздин немеде жакшы. Менин жашым 66-да. Мен ушул мезгилге чейин мен окууну бүтүп келгенден кийин балдар бакчасынын башчысы болуп иштедим 28 жыл. Андан кийин баягы ортодо перерыв болуп калбадыбы заманга жараша ошол мезгилде мен соцотделге өтүп иштедим. Андан аздан кийин эле баягы дыйкан чарба баалоо мезгилде дыйкан чарбада ошо талаа иштеринде дыйкан чарбанын башчысы болуп иштедим. Андан кийин анан музей жетекчиси болуп калдым. Музейди жакында 6 ай болду пенсияга чыгып тапшырып өзүмдөн кийинки жаштарга. Мен мына Жош айыл өкмөтүндө 13 айыл бар да. Жош айыл өкмөтүндө аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштеймин. Ошо аялдар менен көп иштейм мен. Бүт ошо Жош айыл өкмөтүнүн аялдары менен иштейм. Аялдар менен ушул баягы үй бүлөнүн тынчтыгы, бала тарбиялоо, ошондой эле мынандай коомдук иштер азыр болуп да мына заманга жараша аялдар көбүнчө үйдө болуп калбадыбы? Көбү миграцияга кетип калды. Миграциядагы мигранттардын балдарын тарбиялоодо, баягы зордук зомбулук боюнча ошондой иштерди алып барабыз. Анан дагы проекттер менен алып барабыз. Проекттер менен ушу баягы аялдар үйдө отуруп калбасын, кичине болсо да өзүн каржылай турган бир ушундай бир акча каражаты менен бир өздөрү камсыздансын деп ошо көбүнчө проектлер менен иштейбиз. Жакында биз ушул мына детсадтын заведующий Данагүл Кошокова деген экөөбүз ошо жүгүрүп жүрүп бир проектти алып келдик. Азыр биз ишти ушул бизде мурун мал чарба болгон да, аябай чоң комплекс болгон. Ошол жердеги малда иштеген үй бүлөлөр ошол эле бойдон ошол жерде үйлөрүндө отуруп калышкан. Анан ошол жерде азырынча биз ошол мини конструкциясы менен келип атат. Жүндү кайра иштетүү, терини кайра иштетүү, ошондой эле баягы кыздын себи деген ушундай программаларды жаздык. Анан биз жерди алдык жакында, жерди берип ошо мини конструкцияны курсак деген ниетте болуп турабыз. Анан дагы биз ошол жерден бир үйдү арендага алдык жакында. Алып, ошол жерде ошо чогуу дем ол аялдар. Анан мурундагы баягы мал чарбанын аялдары тери менен, шырдак менен, жүндү кайра иштетүү менен аябай чоң тааныштыгы бар үчүн биз биринчи баштайлы дегенден ошол үйдү арендага алып жакында ошо ишти баштаган атабыз. Анан мен бул кол өнөрчүлүктү мен 5-класста окуп аткандан баштап баштаганмын. Ошол менин эң бир хоббим, сүйүктүү ишим. Баары бир убакыт табам, түнү болсо дагычы. Анан мен ошо илгертен чоң энелерим, тайнелерим, апаларым ушундай колдору жакшы адамдар болгондо кол иши жакшы болушкан. Мына сайма ошо чырат сайма менин тайенем бир 90го чыгып өткөн да. Ошо тайенемен калган чырат сайма. Мен бул жерлери төгүлүп калыптыр дейм, чирипчи. Эмесе алардын колу бир башкача болот экенде, өздөрү колдо жасашып, баягы төгүлгөн папиктарын. Анан мен мындай эле жаңы папик таап койдум. Бул чырат саймага ушу чоң энем 90 жашта кеткен да. Ол кеткенине дагы кыйла жыл болуп калды. 100 жылдан ашык сайма да бул. Ошон үчүн мына немелер дагы кырылып түшүп, анан мен муну сактап жүрөм жүрөгүмдөчү. Анан неберелериме үйрөттүм. Неберелерим мындай кылып сайып атышат, азыр жаңы типте кылыпчы. Өздөрүнө сумка мындай майда шүйдөлөрдө. Бул баш кийимдер. Булар баш кийимдер кийизден ашкан нерселерди өзүм эле ошентип жасап коем. Кыздар жулуу кийсин деп. Ошо анан биздин кыргыз калкы мурун көчмөн калк болгондо ошондо шапкалар бүт кулагы жабык токулган экен да. Шамал тийбес үчүн, суук тийбес үчүн тоолордо, таштарда жүргөн. Анан ошо небере кыздарыма үйрөтүп койдум эле ошолор ушинтип токуп атышат. 6 кыз, 2 уулум бар. Үйлөнүп жайланып, бала чакалы бар. Жайланып турмуштан жак. Мен ушу пакта талаасында иштеп, дыйкан үй бүлөсүнө төрөлүп, пактада эле иштеп жүрдүм. Пактан ийрип, таза пышытып туруп, анан аркы боекторго салып, анан таар жасалат да. Түшүү көп. Кайненен камынан дегенем, кайнене жакшы болсо, келин дагы жакшы болсо, кайнене келген келинди жакшы тарбиялап, өз жолуна билбегенин билдирип, үйрөтүп, бири-бирин түшүнүп жашаса, келин турмуш жакшы болот да, бири-бирин түшүнүп. Мен эми өзүмдү мактабайын эми. Жакшы эле кайнене болуп атам, эми келиндерди жолго салып, билбегенин билдирип, үйрөтүп.
Қолыңызда бар ғой келді азыр Россияда. Азыр бұл жерде жоқ. Өзім үйде невелер менен. Емгегім 48 жылдан бері иштеп келе жатам. Ошол күнү да иштеп атам. Бул Кутманилер тобу 2016 жылы уюшулган. Чынында эле бул топтор менен иштеш өтө оор болду мен үчүн. Аталышта себеби дегенде бул ар кандай жаштагы энелер, эжелер, булардын баягы кээ бирлери ырдап жүргөнү бар, ырдабай жүрүп, келип ырдап калгандары бар. Буларды темпке, ритмге түшүрүш мен үчүн өтө оор болду, көп эмгек кетти. Андан кийин буларды 2 күн менен ырдаш, 3 менен ырдашка үйрөтө баштадым. Арасында маданият тармагында иштеген 2-3 киши бар, ошон үчүн бир аз ушулар жетеледи да мындайча айтканда. Кыйынчылык болбоду бир аз. Бирок музыка жетекчи катарында музыкант катары мага кыйын болду. Иштеш өтө оор болду. 6 жылдан бери азыр бир топ жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Анан эми булар менен мен жумасына 2 күндөн иштеп жүрдүк. Даярданган 2 күн жумасына. Бара-бара анан 1 күнгө өттүк. Эми азыр репертуарда 20дан ашык ырлары бар. 25ке барат. Анан арасында 10га жакын ырлар жатырган ырларыбыз бар. Ошолор менен ырдап берет абыз. Анан бул энелер менен айыл өкмөттө болгон иш-чара болобу, райондо болобу, областта болобу, бүт барына чакырышат, барабыз, ырдап, конкурстарга катышкан убактар болду. Конкурстарда дагы жакшы гран-прилерди алып келген күндөр болду, призлерди. Эми жакшы эле, анан булардын дагы мен айтып калам энелерге. Энелердин келип, бир жумада 2 жолу, бир жолу келип ырдап кеткени булардын өздөрүнүн ден соолугуна да жакшы да. Мындайча айтканда, ырдаганда адам чери жазылат, көңүл ачылат. Черин жазып көңүлүн ачып кетишет келгенде, кулуп келгенде. Жакшы. Ундан жасалган нандарды сиздерге тааныштырып кетейин, тамактарды. Нан, нукура, un, ачыткы, ошондой эле сүт кошулуп жабылат. Бул токош деп коебуз. Биз токошту дайыма жаш баланын 40 чыкканда 40 токошту 40 балага, комушуларга, көчөгө таркатабыз. Бул дагы таза, ден соолукка өтө пайдалуу. Ал эми булар болсо той борсоктор. Борсоктун дагы түрлөрү. Мына чачыла борсок, тойдо чачыла беришат. Ал эми бул жумуртка борсок дейбиз. Муну жаш балдарга ошондой эле жакшы меймандардын алдына дагы жасайт. Бул дагы той борсок. Ал эми бул жупка. Муну май менен майлап, жакшынакай бышырат. Бул тоюмдуу, ден соолукка пайдалуу. Кыргыздар маркасы калдагай. Буларды илгертен биздин энелерибиз балдарына жортуулга чыкса, мергенчиликке чыкса жасап беришкен. Ошо узак жолдо булар сууду кайнатып эле сууга кошуп ичип алышкан, алар ток туткан. Ток ашказанга дагы пайдалуу. Бул ана мынаны калдай деп коет. Калдайда мындай бир сөз бар да, илгери бир кыргыздын баласы жалчыда жүрүп, анан калдай берет экен да, анан кийин албата чыдабастан эртең менен бир калдай, түштө дагы бир калдай, кечинде дагы бир калдай, баарын кошуп келсем жетишпейт бир нандай дейт. Ушул калдайдын ушундай тарыхы бар. Мындай калдай турган үчүн муну калдай деп атаган. Бул катырма. Биз энелерибиз балдары көп болгондо илгери. Ошо көп бала нан тандырган нан жакка чейин чыдабай калбасын деп, муну ачпай эле, жууп эле очокко мындай кактап туруп пиширган. Бирок бул абдан таттуу болгон. Биз да жилгенбиз, аябай таттуу. Биз курсагыбыз топ болуп сүйүнчүбүз. Ошондуктан муну катырма дейт. Кактап пиширган үчүн. Бул болсо эттен жасалган самса. Кыргыздар меймандар үчүн жакшынакай таттуу самса жасаткан эттен. Ал эми ден соолукка пайдалуулугун кыргыз энелери чөптөрдөн дагы пайдаланганда, чөптөрдүн тазасын, ден соолукка пайдасын тандап мынандай чөп самсаларды, чөп чучпаларды жасаган. Ал организмди тазалайт. Мындай адамдын организмин. Ошон үчүн чөптөн тамактарды дагы жасай билген биздин апаларыбыз.
ысытып берип май жегизген салтыңдан кагылайын кыргыз халкын кыргыз халкын кыргыз халкын салтыңдан кагылайын кыргыз халкын Asqa biyiktike